Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын 16-сы. Биз аны кандай түшүнөбүз? Ошондо досум жаңы идея болуп көрүнгөн нерсени сунуштады. Эмне үчүн Кудай жөнүндө өз көз карашыңды тандабайсың? Бул сөз мага катуу тийди. Мен көп жылдар бою анын көлөкөсүндө жашап, титиреп жүргөн муздуу интеллектуалдык тоону эритип жиберди. Мен акыры күндүн нурунда турдум. Бул менден улуу күчкө ишенүүгө даяр болуу маселеси эле. Менин башталышым үчүн менден башка эч нерсе талап кылынган жок. Эсимде, мен кээде асманды карап, мунун баарын ким, кантип жараткан деп ойлогом. Мен ага келгенде, менин кээ бир руханий түшүнүктөрдү билүүм туруктуу соолук үчүн зарыл болгон кошумча болуп калды. Кээ бир илимий гипотезалар, анын ичинде улуу жарылуунун гипотезасы менен таанышып, мен жөнөкөй жолду тандап алдым жана Кудайды аны түшүнгөндөй, бул жарылууну мүмкүн кылган улуу күч катары көрдүм. Ошондуктан ушунчалык зор ааламды башкаргандыктан анын жетекчилигин кабыл алууга даяр болсом, ал менин ойлорумду жана иш-аракеттеримди башкара алат. Бирок мен ага артым менен бурулуп, өз түшүнүгүм боюнча иш кылсам, жардамга ишене албайм. Мен анын күчүнө ишендим. Азыр менде 26 жыл туруктуу, жагымдуу соолук бар.